Бүгін 26 жаштағы Ынтымақ Базарбай уулу қолына егіз қыздарын алып, естелік үшін сүрөткө түшүп, кубанычта. Анын жубайы 24 жаштағы Гүлзина Абдимажитованын ден соолугу жакшы болгону менен эмнегедир кабатыр, маанайы сөз. Гүлзинанын айтымында балдары төрөлө элек түйүлдү кезинде УЗИ аппараты Москвадан, Кыргызстандан жалпы 5 жолу текшерүүдөн өтүп, 3 эм төрөлөрүн болжолдоп берген. Ага ишенген жакындары, үй бүлө мүчөлөрү 3 наристени күтүп жаткан. Бирок эгиз кыздар жарыкка келген. Мен өз көзүмөн көргөм, 3 баланы УЗИде полный 4 УЗИде 3өн көргөзгөн да. Бул жерде акыркы УЗИде ушул жерде болду. Бул жерде деле 3 эмди көргөздү. Анан операционныйда мен кесареванияда общий наркоз болуп кетти да мага. 2 бала чыккандан кийин мен өзүм билбейм. Мен азыр ошо 3-үчүсүн кайка кетти билгим келет да. Кудайга шүгүр, азыр 2 кызым бар, бирок 3-үчүсүн билгим келет сөз. Только двойня чыкты, ожидали тройню. Гүлзина Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөтүүндө 9 апрелде төрөгөн. Дарыгерлердин ишмердүүлүгүнөн шек сынаган Гүлзинанын жолдошу да 3-чү ымыркай кайда калгандыгын билгиси келет. Ал бул боюнча кимге кайрылууну деле билбей турат. Бирок мындай нерсени дыкаттык менен иликтөөнү көздөөдө. Кудайга ишенем. Анан эч кандай десем, бирок бири мындай ой келет экен, бирок тройня деп 4 жолу подтверждение берсе, врачтын кароосунда болсо ар дайым. 2 неделя бул жерде жатты. Дайым көзөмөлдө болсо, анан мен ошо түшүнбөйм да, анан УЗИси алдайбы же доплер алдайбы, 3 эм деп бергендер жоон алыш керек. Бул раз мен экен, эртең дагы 2-3 бала деп дагы бирөөлөрдө 3 эм десе, анда болбойт да. Ал эми УЗИде 3 эм деп көрсөтүлүп, бирок төрөт учурунда эгиз болуп калган учурлар буга чейин да болуп келгендигин Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын жетекчиси Гүлбара Кенжебаева билдирет. Анын айтымында УЗИ аппараты да жаңылышат. Ал жетекчи катары Гүлзина операция жолу менен 6 адамдын катышуусуна көз жаргандыгын билдирет. Ал боюнча видео тастыктама бар экендигин айтып, сурасак берүүдөн баш тартты. УЗИде туура эмес диагноз коюлган. Объективно чынында 3 эмби, 2 эмби чынында тастыкташ абдан кыйын. Себеби дегенде бала эненин ичи курсагы аябай чоң. Бал многоплодная беременность болгондо ичи аябай абдан жатыны чоң болот да. Ошондуктан бул жерде канча бала жатат дегенге мындай объективдүү түрдө мындай кулактын шоо менен пальпаторно мындай кармап, кол менен кармап аныкташ абдан кыйын. Бирок тастыктап бере алабыз, потому что ошол эле мезгилде ошо бала төрөлгөндө биринчиден кыз өзү көргөн, ошол төрөгөн кыз өзү көргөн. Себеби дегенде аң сезими менен спиналдык наркоздо жаткан. Жок, андай болушу мүмкүн эмес, аң сезими эле жаткан. Силерди тартып эми гана дагы неонатолог түшөбү? Шериге? Бул сиздер көрүп турган видеону бизге өздүк булактар жиберди. Тасма үзүлүп тартылган. 10 чукул адам операцияга катышып, ал маалда сүрөткө түшүп жаткан ак халатчандарды көрүүгө болот. Не болгон? Селфиге түшүп, анан кийин сүрөткө түшкөн, андай учурлар бизде катталган эмес биринчиден. Экинчиден селфини бул жасап аткан бул операционный дарыгер, операция жасап аткан дарыгер жасабайт. Может быть, сырттан келген бирөө мындай өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн жанагындай личный интереси болгон үчүн тартышы мүмкүн. Сырттан келген адамдарга жол бересиздер. Жол бере албайбыз. Эч кандай андай жол берүү болгон эмес, болбойт дагы. Баары интересный болуп келет. Бул маселе боюнча иликтөө жүрүш керек деген жаш жубайлар жана жакын санаалаштары да айтып жатат. Бирөөңөр киресиңерби? Бул жерде 4-5 УЗИнин ар кандай сроктогу чечимдери чыгып турат. Сроктору гана бөлөк, бирок ар биринде 3 эм, тройня, девочки деп жазылып турат да. Анан аягында келип туруп эле экөө чыкканы биз үчүн аябай таң калыштуу болуп атат. Мен азыр эч жакты күнөөлөй албайм, андыктан келиңиздер. Чечишпай аны чыгарып коелу, иликтеш керек. Гүлзинанын обменный картасы экен, Сузактан келген. Бул жерде дагы тройня деп. УЗИде 5 жолку текшерүүдө 3 эм деп күтүлүп жаткан наристе. Төрөттө экөө эле болгон учурдун чоо жайын дарыгерлер түшүндүрүп, мындай учурлар айрым учурда кездешээрин ишендирүүдө. Абдул Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Мына тройня деп жазылып турат.